Саламатсыздарбы окуучулар, бүгүнкү дене шынықтыруу сабагыбыздын такырыбы 5 тас оюнунун эрежеси. Сабагыбыздын максаты окуучуларга 5 тас оюнунун ойнолуу эрежесин түшүндүрүү, міндеттери, ийкемдүүлүгүн арттыруу, ой өрүсүн дамытуу, эптиликке тарбиялөө. 5 тас көбүнө кыздар ойнойт улуттук оюн. Ол үчүн домалак уштоого ыңгайлуу 5 тас отуруп ойноого ыңгайлуу тегишир керек. Оюн бир нече сатыдан турат. Мына көрсөтүлүп жаткан сүрөттөгү окуучулардын 5 тас ойноп жатканын көрүүгө болот. Ал эми окуучулар келесі видеого назар аударсаңыздар. Каршуу астыктар шашылады, хан жогорку лактырылады. Килем үстүнө шашылып жаткан астыктардын бирөөнү көтөрүп түшүп келе жаткан ханды үстүнө каршып кагуу керек. Сонда колдо 2 асык болгон көтөрүлгөн асыкты бөлөк жинайды. Ханды лактырып калган асыктарды бір-бірлеп терип түшүп келе жаткан ханды каршып кагып отуруу керек. Наби оюнчу сол колунун баш және ортаңғы саусагынын көмөгү менен дарбаза курады. Оң колу менен курулган дарбазанын үстүнөн асыра алдыңкы жакка асыктарды шашады. Шашылган асыктардын ичинен бирөө таңдалады. Таңдалган асык жогоруга лактырылады. Ал калган асыктарды бір-бірден сыдыртып, дарбазанын асты менен колдун аркы жагына өткөзүп барып лактырылган асыкты кулатпай кагуу керек. Упайларды саноо. Алдыңкы аракеттерди аяктаган соң оюнчу өзүнө 2 жол менен упайларды жинайды. Жогоруга 5 асык лактырып, оларды алаканын сырты менен уштап алады. Кайта жогоруга лактырып, оларды үстүнө каршып устайды. Әр асык 10 упай менен эсептелинет. Оюнчу колун сыртка каратып, барлык асыктарды жогоруга лактырады. Кийин оларды астынан алакандан ашып уштап алады. Әр асык уштап 10 упайга саналады. Оюнчулар килемден асыктарды алган кезде башка асыктарга колдору тиймеүү керек. Ал енді окуучулар, сиздерге үйгө тапсырма. 5 тас оюну тууралуу өз ойлоруңузду жазыңыздар. Және 5 тас оюн канча сатыдан турат? Сону да жазып жиберүүлөрүңүздү сураймын. Сау болуңуздар.